Элиза, кел бактарга суу куюп чыгабыз. Мага күрөң чаканы бергилечи. Сага күрөң чака, мага көк чака. Меники жашыл чака. Куба, сен бизге суу куюп бер, Быйтыктар, мен чаказавырмын. Азыр барыңарды кармап, ейм, чаказавыр келатат. Алып кел шешепти. Ордуна илип коелу. Болбосо дагы тилип алабыз. Быйтыктар, келгиле бактарга суу куюп бүткөндөн кийин оюн ойнойбуз. Биз бешөөбүз да кантип бөлүнөбүз? Биз эки тайпага бөлүнөбүз. Бирөө калыс болот. Мен калыс болом. Анткени менин апам сот болуп иштейт. Мен кантип калыс болуш керек экенин билем. Элиза, ойлобойсуңбу? Карачы бутум суу болуп калды. Байпагыма чейин суу болду. Куба, бактарды сугарбай эле байпактарыңды сугардык го, Эми үйгө барып которунуп келишим керек. Быйтыктар, урушпагыла. Бул суу азыр эле күнгө чыкканда кургап калат. Эмкиде чогуу сүйлөшүп, бир тайпа болуп иштегиле. Тайпа болуп иштеген ал кандай? Жөнөкөй эле. Бири-бириңди түшүнүп, сүйлөшүп, ынтымактуу иш кылсаңар эле, ошол тайпалык иш болот. Мисалы, Элиза, сен суу толуп калганда Кубага башыңды ийкеп койсоң эле түшүнүктүү болот да. Бир тайпа болуу бул бир нече киши биригип, бир максатка жетүү үчүн чогуу жасалган иш-аракет. Мисалга алсак, спорттук тайпалар, футбол же баскетбол тайпалары, оюнчулардын ар биринин каалоосу тайпасы менен бирге ийгиликке жетүү. Эгер оюнчулардын арасынан бири өз ишин жасабай койсо, бүтүндөй тайпага залакасы тийиши мүмкүн. Эмкиси ким? Менин чакам өтө оор экен. Жардамга! Менин суум төгүлүп атат. Эмне болду сага, Элиза? Барсбек, мен толтура суу алгам. Бирок бакка алып келгенче жарымы төгүлүп калды. Сен шашпай бас да. Мен шашкан жокмун. Чакам оор болуп, баскан сайын төгүлүп атат. Кел чогуу көтөрөбүз. Менин да чакамдан суу төгүлүп жатат. Жакшы ойлоп таптың, Куба. Экөөбүз көтөрсөк, анча оор болбойт го дейм. Куба, экөөбүз сонун тайпа экенбиз, Ооба, бир чаканы чогуу көтөрсөк, суу чачырабайт экен. Сонун ойлоп таптык, Быйтыктар, биз тайпа болуп иштегенди үйрөндүк. Эми тайпага бөлүнүп ойнойлубу? Алга, быйтыктар! Азыр сонун оюн ойнойбуз. Таштарды алсаңар. Бул күрөң чака Куба менен Элизаныкы. А бул көк чака Барсбек менен Аюшаныкы. Азыр кайсы тайпа бири-биринин чакасына көбүрөөк таш толтурса, ошолор жеңет. Кана, анда тайпалар, менин эки жагыма тургула. Азыр мен ышкырганда таштарды кезеги менен ыргыта баштайсыңар. Биринчи Элизанын тайпасы, андан кийин Барсбектин тайпасы. Кана, даярсыңарбы? Айтпадым беле, Куба экөөбүздү эч ким жеңе албайт. Тайпа болуп иштеген жакшы турбайбы? Азыр Элиза биринчи таш ыргытат, а мен аны колдоп турам. Мен дагы сени колдойм. Анткени биз бир тайпабыз. Ошентип быйтыктар тайпа болуп ойногонду да, иштегенди да үйрөнүштү.